Саламатсыздар, урматтуу каналдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналды көргөндөн абдан кубанычтамын. Сирияда кайра согуш кыймылдар баштады. Ушул баягы ар кандай куралданган топтор. Анын бири Хаят Тахрир аш-Шам деген топ Алеппо менен Идлибке жакындай баштады. Жакындап баштап туруп ушул негизи Жахбат ан-Нусрадан бөлүнүп кеткен ушундай уюм болчу. Ушул уюм көп учурунда ошо сириялык режимге, Башар Асадка оппозиция деп катары эсептелинет. Оппозиция болгондуктан билесиңер, баягы алавиттер аябай кичинекей санда өзү Сирияда. Алардын көпчүлүгү, сириялык элдин көпчүлүгү бул сунниттер. Алавиттер шииттерге жакын деп эсептелинет. Ошондуктан баягы суннит кыймылдары ошол өлкөнү өзүлөрү башкаргысы келет, бирок алавиттер ошо мамлекет түзүлгөндөн бери ошо колониялар урап 70-жылдары Советтер Союзу Африкага, Түндүк Африкага жардам берип жатканда Сирияга ошо Сириянын аскерий специалисттерин окутуп ошо Бишкекте, мисалы үчүн Бишкекте окуп кетишкен. Ошо аларды даярдагандан кийин Советтер Союзу албетте алар аскерий күчтү негизи алавиттер колуна алышкандагы эң кичекте алавиттер ошол өлкөнү колунда кармап келишет, бийликти сактап келишет. Ошо алавиттерге каршы анан ошо сунниттер чыгып атышат. Негизи Жахбат ат-Нусра деген өзү мурунку Аль-Каиданын кандайдыр бир бөлүгү деп эсептелинчи, террористтик уюм деп көп өлкөлөрдө таанылат да. Негизи ошол маалымат жыйнап жатышат. Сирияда эмне болуп жаткан маалыматы боюнча 121 ушул аскер козголоңчу каза болду дейт. Жашаган элден да көп аябай жоготуулар болду дейт, бирок алар боюнча жакшы мындай маалымат берилген элек. Анан ошо басып келаткан күчтөр негизи Хаят Тахрир аш-Шам боевиктери ошол Сириянын тегерегиндеги көп техниканы, аскерий техниканы басып алды дейт. Жана Reuters агенттиги дагы маалымат берди, ошо 10 километрден негизи токтошту дейт. Алеппо шаарынын жанынан баягы тегеректегине жана кандайдыр согуштарды баштап жатат дейт. Сириялык армияны 32 айылдан кубалады дейт ушул кыймыл, боевиктердин кыймылы. Жана жалпы 245 квадрат километрди басып алды дейт. Басып алып туруп ушул алдыга жылып атат. Бул деген 20-жылдан бери эң чоң мындай Сириядагы жортулуу болду. Албетте сириялык армия качып баратып, ошол Орусия турган базаларды ачык калтырды. Орусиялык базаларга ошо боевиктер кол салганда көп аябай Вагнердин жана башка ошол Орусиянын армиянын желдеттери, аскерлери каза болду. Алардын ичинен дагы көптөрү туткунга түштү деп айтып атат. Кээ бир маалыматтар боюнча чет элдик дагы мындай аскерий адистер жардам берди дейт, ар кандай консультациялар менен жана ошол дрондорду колдонуу ыкмалар менен. Балким ким билет, балким ушул баягы Орусиянын Украинада азябай соккусу күчөп кетти, кандай катуу агрессивдүү күч колдонуп атат. Мурункудан көп, күнүгө десе 188ден 180ден ушундай дрон менен, ракета менен уруп атат Орусия Украинаны. Балким кандайдыр бир ошого жооп болгондур. Бул деген негизи глобалдаштырылган ушундай баягы геосаясат болуп атат, бүт жерлерде ушундай нерсе болуп атат. Негизи Сириянын эң мындай согуштун мааниси, билесиздер, Сирияда дүйнөдөгү эң чоң газ иштетүүчү кендердин бири аякта жайгашкан. Албетте көп өлкөлөр ким кайсы өлкө жеңсе, кайсы мисалы Кытай болобу, же Америка Коңшу Штаттары колдогон курдтар болобу, же ошол сириялык оппозиция деп эсептелинген, ошо расмий оппозиция деп айтылат, террористтик кыймылдарга кошулбаган, ошолор болобу, же болбосо Орусия колдоп аткан Башар Асадтын армиясы болобу, ким эгерде утса, ошол газ кенине бийлик кылса, ошол абдан көп ошо газды Европага сатканга мүмкүнчүлүк алат дагы кошумча байыт да. Анткени газ бүгүнкү күнү баягы экологиялык топливо катары эсептелинип, негизи бүт ушул расчеттор газды сатканга, Европага сатканга ушул генге болуп атат. Ушул ген дагы бир нече жыл, 20-30 жылдай Европаны газ менен камсыздандырганга жетиштүү деп айтылууда. Аны менен кошо өтүп бараткан өлкөлөрдө дагы, араб өлкөлөрүндө дагы, Туркияга да аябай көп мындай пайдасын келтирмек. Ал көзөмөлгө алган жерлерге да боевиктер, Сирия армиясы согушуп аткан кезде Сирия армиясы сокку кылды. Негизи ошол боевиктердин филиалын ошо Хаят Тахрирди кээ бир серепчилер
Түркиянын прокси күчтөрү деп эсептейт, Түркия аларды баягы колдойт деп эсептейт. Анысы чынбы калппы, бирок бүгүнкү күнү ошо аябай чоң атака болуп жатканда сириялык армия жана Орусиянын авиациясы ошо боевиктерге соккуларды жаадырды. Соккулар жаадырганда кээ бир учурда баягы Түркия турган территориясына да кирип туруп, ал жерден да соккуларды өткөрдү. Бул нерсе Түркияга жаккан жок. Ошон үчүн Түркия тарабынан дагы кээ бир маалыматтар боюнча ошо байрактар колдонулуп, байрактар ошо баягы армиянын күчтөрүн, Сириянын армиясын жана ошо Сирияда ушул операцияларга катышып жаткан орусиялык кандайдыр аскерлерин бомбалаганга жечти дейт да, кечеки күнү 28 ошо ноябрда, 7 айынын 28-inde 24-жылы. Ушундай нерсе болуп атат. Негизи билесиздер, эгерде ошо Сирияда негизи Түркия үстөмдүк кылса, анда албетте территориясынын бир кескин бөлүгү Түркияга өтүп кетет. Түркияда бул жерде стратегиялык дагы негизи расчеттор бар. Сирия менен мисалы үчүн Ирак жана Ливия мүмкүн күнү ошо Ататүрк чоң гидротехникалык плотинанын жанында турат. Анын Тигр менен Ефраттын суусун көбүнчө Түркия ошол плотинаны куруп өзүнө буруп алган. Бирок ал плотинага бир кездерде ошо Сирия менен Ирак каршы чыгышкан, сууну бизге алып алабыз деп. Ошол кезде анан Түркия өзүнүн күчүн көрсөткөн. Негизи Түркиянын стратегиялык кызыкчылыгы ушул өлкөлөр бул плотинага кол тийбестиги да. Эгерде бул плотинага дамбага кол тийсе, албетте Түркиянын бир топ ошол тараптагы райондор суусуз калышы ыктымал да. Анан албетте бул жерде суунун да маселеси турат. Сверхдержавалар кызыгууда, аякта нефть да бир топ мол, газ да мол. Ошондуктан бул жерден согуш оңой менен бүтпөйт окшойт да. Анан жакында тынчыбайт окшойт. Маалыматтардын айтуусу боюнча ошол түркиялык армия күч колдоно баштаганда Башар Асад Москвага ошо кетип калыптыр дейт. Москвадан кетип Казакстандан ошо Путин менен жолукканга аракет кылып жатат дейт. Жана кошумча жардам сураган жатат дейт. Бул убакта дагы параллелдүү Орусия өзүнүн атакасын Украинада аябай катуу күчөтүп атат. Украинага жардам Америка Коңшу Штаттарынан келе элек, азыр $250 миллион келет атат дейт. Бирок ошону Конгресс ошо уруксат берди дейт. Бирок 25-24 миллиард доллар сурады эле Байден, акча төгүнүп калды деп айткан. Анысы ошол азырынча бөлүнө элек. Ошон үчүн Украина кайра ушундай алсызданууда да, ушул тапта. Орусия болсо бүт өзүнүн баягы көңүлүн Украинага бургандан кийин, Сириядан кээ бир аскерди чыгаргандан кийин, Сириядагы ошол аскерий группировка Орусиянын кызыкчылыгын коргогонго кичине жетишпей жатат деп эсептелинет да. Маалыматтар ошондой. Ошо бүт баягы Сирияда эгерде мисалы үчүн алавиттер бийликте гана болбой, сунниттерди бийликке келтирсе, биринчиден, экинчиден ошол чоң газ баягы өндүрүүчү жакка 3 жакты тең киргизип туруп иштетип койсо, ошол эле Орусия, Кытай, ошол эле баягы Америка Коңшу Штаттарынын үчөөнү тең Азербайжан кылгандай да. Азербайжан ушундай кылган. Азербайжан мисалы үчүн бир нече тарапты 30дан ашык инвесторду отургузуп алып, ошол кендерди берип, нефтти берип, силер баарыңар иштеткиле, силердин үлүшүңөр тең бөлүп койдук деп отургузгандан кийин бул Азербайжандын коопсуздугун камсыз кылды да. Сирияда ошол өзүнүн коопсуздугун камсыз кылыш үчүн ушу бүт бири-бирине жоо болгон чоң өлкөлөрдүн өкүлчүлүктөрүн алып келип туруп, өзүнүн кендерин отургузуш керек дагы. Ар бирине бирдей үлүш берип туруп, өзүнө да баягы мамлекеттин таарынтпай, өзүнүн да үлүшүн алып туруп, анан эми иштегиле деп коюш керек. Ошондо эч кандай согуш ал жерде болбойт да. Ошондо эң күчтүү армиялар ошо тынчтыкты сактайт эле. Бирок кандайдыр бир баягы өзүнүн баягы ички карама-каршылыктар бар, ички маселелер бар, ошолор чечиле элек. Оппозиция тиги бу эч бир мындай тынчтыкка, ынтымакка келишпейт. Дин менен да бөлүнүшөт, улут менен да бөлүнүшөт. Анан ушул нерсенен ушунун айынан ушул нерсе болуп атат да. Сирияда тынчыбай атат бул согуш. Негизи Сирия бүгүн баягы чоң державалардын шахматтык ушундай талаачасы болуп атат. Шахмат ойноп атышат да. Алар ошол жерде куралды да сынап, адамдардын миин бурган технологиясын да сынап, ар кандай ушундай жолдор менен ушул нерсе тынчыса болот эле. Тынчыганга албетте сириялык бийликтен да акыл керек, сириялык оппозициядан да акыл керек. Анан ошондо баягы улуу державаларды бири-бири менен ушундай кандайдыр бир тең салмактагы оюнду ойнотсо, анда коопсуздугу күчөйт эле да. Эми тынчтык тилейли, биз эмне кылабыз? Негизи ошо согуш болуп аткан жерлер көбөйүп атат. Бүт көп жерлерде элдер баягы күчтүү эле колдонуу жөнүндө ойлонушат. Кандайдыр бир өзүнүн тынчтык жөнүндө ойлонбой жатышат. Кандайдыр негедир.
бул нерсе албетте жаман. Ошон үчүн негизи элдин баары ишкерчилик кылыш керек эле. Ишкерчилик кылып туруп жумуш жаратып, кандайдыр бир адамзат маселелерин чечип, кандайдыр бир алдыга жылыш жасаш керек эле да. Мисалы үчүн ошо чоң өнүккөн өлкөлөрдө негизи жумуш ошол да, инновацияларды жаратуу, бизнес жасоо. Биз деле ошондой бир чоң алдыга жылуу кылыш үчүн ушу бизнес пландоону үйрөнүшүбүз керек. Ал боюнча мен видео курс жаздым эле, ушул QR менен киргиле. Жакында дагы ошо суранычтар боюнча инвесторлорду табуу, банктарды табуу, инвесторлор менен банк менен баягы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү боюнча дагы ушундай курсту ойлонуштуруп даярдап атам. Жаңы жылдан чыкканга аракет кылабыз. QR код менен катталып, формадан же болбосо астында шилтеме бар ошол эле формага. Ошону менен кирип катталып, анан жазып койсоңуздар 2-3 күн ичинде кат келет, эмне кылышты айтып берем да. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы. Некоторые даже ученые, которые социологи, думают, что японцы такие крутяшки, именно потому что им постоянно приходится каждые несколько лет отстраивать заново свои города. И типа из-за того,